Ал өмүр бою намаз окуду. Аллахка чын жүрөктөн ишенди. Бирок Аллах анын дубасын кабыл албайт. Эмнеге? Бул мүмкүнбү? Ооба, даратсыз намаз кабыл болобу эже? Кандайча? Өмүр бою дарат алган болсо керек? Туура айтасыз. Дарат алган. Бирок ал да жараксыз болгон. Ал эгер дарат жараксыз болсо, бул абалда намаз да жараксыз. Эмне үчүн анын дараты жараксыз? Мен сизге айтып берем. Өмүр бою тырмакка суу өткөрбөй турган боек менен боеп жүргөн. Суу өткөрбөй турган кирпиктерди чаптаган, кашына суу өтпөгөн боек менен боеп жүрдү. Бул тизмени уланта берсе, бирок сиз мени түшүндүңүз деп ойлойм. Ал бул тууралуу билгенби? Балким, бул тууралуу кабар ага жеткен жок. Ооба, ал өзүн мусулманбыз деп атаган жана ушул динди тутунган адамдарды жакшы билген жана мусулманча жашаган. Ал баарын билчү. Бирок анын солулугун көргөндө айланасындагылардын суктанган көз карашы жараткандын ыраазычылыгынан маанилүүрөөк эле. Субханаллах. Анын толук дараты жараксыз болуп чыгат да. Ооба. Анан ал өмүр бою ушундай жүрдү беле? Ооба. Чын эле бул кызматта мечиттерге барып, ажылык кылып, бала төрөдү беле? Ооба. О Аллахым. О Аллахым. Ушундай коркунучтан сактасын деп улуу Аллахтан суранам. Абалы кандай аянычтуу. О Аллахым, ушундай коркунучтан сактасын деп улуу жараткандан суранам. Абалы кандай аянычтуу. Омин. Омин. Туура айтасыз. Эми ойлонуп көргүлө эжелерим. Бул суктанган көз караштар акыретте ушул түбөлүктүү өкүнүүгө татыктуубу? Жаратканга ант берем. Бул татыктуу эмес. Жаратканга ант берем. Бул татыктуу эмес. Мээримдүү Алланын аты менен ант берем. Бул татыктуу эмес. А менин сүйүктүү эже сиңдилерим. Эсиңерге келүүгө убакыт жетпедиби? Аллахка кайт. Ошондо ал сени кабыл алат. А эгер сиз ушул саптарды окуп жатсаңыз, ушул коркунучтуу абалда турганыңызда сүйүнүңүз, менин сүйүктүүм. Аллах сизге жакшылык жана аманчылык каалап жатат.